Бүгүн бүткүл дүйнөлүк туура тамактануу күнү. Туш келди азыктарды жебей, сергек жашоо мүнөзүн кармануу эрктүүлөрдүн гана колунан келет. Ага катар эле саламаттыкты бекем сактоо үчүн бүгүнкү күндө жарандар ар кандай ыкмаларды колдонушат. Туура тамактануу сырлары кийинки материалда. Буга чейин ашыкча салмактан арыла албай келген Бермет Акунова учурда атайын машыктыруучу залга барып, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп жүрөт. Туура тамактануу жолунда үйрөнүп, кыйла жеңилдеп калганын айтат. Эртең менен белковое питание, главное белковое питание болуш керек, потому что белок всегда заменяет майды заменять этет да, канчалык көп белковое питание болсо, белок менен питаться этсек, май кетет. Анан ал убакта обязательно ошо 20% спорт деп атпаймынбы? Спорт подключать этпесең деле арыктайсың. Негизи 20% спорт болсо, ошондо батыраак арыктайсың да. Мен 17 килограммды 3-4 айда эле таштадым, бирок ошо менен кармап келатам. Көпчүлүк адам туура тамактанууга маани бербесе керек. Дарыгерлердин айтымында ашыкча салмакка кабылуу ден соолукка зыян алып келип, айрым дарттарга себеп болот. Ал үчүн тез татымдардан баш тартып, жашылча жемиштерди рационго көбүрөөк кошуу керек. Күнүмдүк жана суунун өлчөмүн дагы жөнгө салышыбыз керек да. Бул орто болжол менен бул ошо 30 грамм 1 килограммына жараша болуп эсептелинет. Күнүмдүк өлчөмүч суунун. Андан кийинкиси болсо бул эң негизги эрежелердин бири бул ушул тузду жана сахарды көлөмүн кандайдыр жөнгө салышыбыз керек. Эмне дегенде тузду 5 граммдан ашык эмес колдонушубуз керек. Бул ошол жана эртең мененки тамактануу, түшкү, кечки анан жана шамшым эмес тамактануулардын арасынан баарын чогултуп келгенде, өлчөмүнө алып келгенде бул 5 граммдан ашпаш керек да. Кээ бир өнүккөн өлкөлөргө көз чаптырса, коомдук тамактануучу жайларда азык-түлүктөрдүн калории көрсөтүлгөн. Кардарлар аны менен өздөрүнө туура келген татымдарды сатып жей алат. Тилекке каршы бул көрүнүш бизде аз кездешет. Адистердин айтымында саламаттыгына көңүл бурууну каалагандар интернет булактарынан кайсы азыкта канча калорий бар экенин билсе болорун айтат. Тамактануудан эле күнүмдүк мисалы жеке гана эле ар кандай азыктарды колдонуу эмес, бул ошол өзүнүн эрежелери бар да. Эң негизги эрежелерин айта кетсем, бул эң биринчиден ушул күч кубаттуулугун дагы жана килокалорийсин дагы жөнгө салышыбыз керек, бул көңүл бурушубуз керек. Эми мисалы ал килокалорий болсо, бул адамдын жашына жараша, ден соолугуна, өзүнүн организминин абалына жараша жана эмне менен алектенет ошонусуна жараша болот. Бул жеке гана бул индивидуалдуу чечилет да. Бирок эми негизинен мисалы айта кетсек, бул ошо аял заттарга ошо 2200дөн ашык эмес килокалорийди колдонуу зарыл. Сырткы келбетти жакшыртууда туура тамактануу менен катар физикалык жактан күчтүү болуу абзел. Ал үчүн спорт менен машыгып, аны адатка айлантуу керек. Машыктыруучу Аделет Ашыровдун айтымында, салмакты бир калыпта алып жүрүү үчүн үзгүлтүксүз аракет керектелет. Адам деген ошо тренировка кылып, диета кармаса, ошо постоянно тренировка кылып диета кылса, постоянно формада болот да. Дары ичип үйдө эмесе, анда болбой калат. Биринчи очередь ушу диета кармаш керек, анан тренировканы кошуш керек. Ошо атайын спорт питаниялар болот, ошолорду обязательно кошуш керек. Ошондо гана результат болот да. Айрым кыз келиндер арыктоонун аракетин көрүп, аргыл дары-дармектерди ичишет. Бирок ал нерсе убактылуу жыйынтык бергени менен организмге терс таасир этет. Мээрим Эшимбекова, Гүлнара Айтмаматова, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.